2010-жылдан 2015-жылга чейин Уругвай мамлекети укмуштуу удай адам Хосе Мухиканын колунда болгон. Бүгүн сиздерге дал ушул дүйнөдөгү эң кедей президент деген атка конгон өлкө башчы жөнүндө айтып беребиз. Көрөрдөн мурун каналга жазылып коңгуроону басып коюңуздар. Мухикага Англия басылмасы Daily Mail өзгөчө мүнөздөмө берген. Өз сарптоолорунда адилеттүү болгон адам келди деп атап, гезит беттеринде ал тууралуу жазганы бар. Бул президент өз өлкөсүндө ЛПП деген ат менен белгилүү болуп, чындыкты таамай айткан, чынчыл жана адилеттүү адам катары таанымал. Мындай сапаттар ар бир эле саясатчыда боло бербегени анык эмеспи? ЛППнин толук аты жөнү Хосе Умберто Мухика. Ал 1935-жылы Уругвайдын борбору Монтевидео шаарында төрөлгөн. Демек азыр ал 85 жашта. Апасы италиялык жакыр иммигранттардын үй-бүлөсүнөн чыкса, атасы испан улутундагы киши болгон. Хосенин атасынын жеке фермасы болгон. Бирок Мухиканын 5 жашында эле ал кайтыш болот. Саясат жана коомдук иш-чараларга Хосе жаштайынан кызыгат. 25 жаш кезинде ал Тупамарос деп аталган улуттук бошотуу кыймылынын катарына кошулат. Алар куралчан топ адамдардан түзүлгөн кыймыл болгон. Куба революциясынан дымак алган партизандар бөлүктөрү деп да атасак болот. 1960-70 жылдары бул уюмдун мүчөлөрү Робин Гуд сымал байларды тоноп тартып алгандарын кедейлерге таратып келген. Тупамарос кыймылынын мойнунда куралдуу чабуулдар жана өлүмдөр да болгон. Хосе Мухика кандуу кагылышууларга активдүү катышып, анын денесинде жараттардан калган тактары көп экендиги айтылат. Андай жашоосунда бир нече жолу түрмөгө түшүп, жалпы эсепте 14 жыл убактысын темир тордо өткөргөн. Аяктан качуу аракеттерин жасап, жалгыз камерада кармалып, 2 жылдай убак бою толук изоляцияда кудуктун түбүндө кармалган. Кийин өзү айтып бергендей, аяктан акыл эстен тайбашы үчүн бакалар менен да сүйлөшүп калган. Темир тордон келечектеги президент 1985-жылы Уругвай демократияга кайткан убакта бошонуп чыккан. Дал ушул убактан тарта Мухиканын саясий ишмердүүлүгү башталган. Депутат болгондон кийин күндөрдүн биринде ал парламенттин имаратына Веспа деген скутерди айдап келгенде, парковкада иштеген адамдын «Канча убак, көпкө чейин болосузбу?» деген суроосуна «Ооба, көпкө чейин деп үмүттөнөм» деген жообун берген. Андан көп өтпөй Мухика сенатор болуп, кийин айыл чарба министринин да кызматын аткарган. Ал эми 2008-жылы расмий түрдө Уругвайдын президенттигине талапкер катары кошулса, 2010-жылы өлкө президенттигинин кызматына жеткен. Дал ошол түрмөдө өткөргөн жылдары анын жашоого болгон көз карашы өзгөрүп калыптанганын жашырчу эмес. Чоң саясатка келиши менен баягы Робин Гудка окшошкон кызыл кандуу жаш баланын ордуна жакырчылык жана адилетсиздик менен кантип күрөшүү керек экендигин билген адам келген. Мындай кадамдарды ал биринчи кезекте өзүнөн баштоону туура көргөн. Дал ушул жерден планетадагы эң кедей президент жөнүндө окуялар тарай баштайт. Уругвайда президенттин ай сайын ала турган акысы $12.500 түзөт. Мухика өлкө башчынын ишине киришкенде бул сумманын 1/10 эле анын жашоосу үчүн жетерин айткан. Айтылган сөздөрдүн артынан реалдуу кыймыл-аракеттер да ээрчиген. Мухика ай сайын өзүнүн кирешесинин 90%-ын социалдык муктаждыктарга жана кайрымдуулукка жумшай баштайт. Андан сырткары президенттик резиденцияга көчүп баруудан баш тартып, Монтевидеонун бир бурчундагы чакан тамда жашай берүүнү чечкен. Ал үй жубайы Лусиянын үйү болгон. Аялы жолдошун камалган учурда кандай колдосо, бийликке келген убакта жана азыркыга чейин бардык жактан колдоп келет. Жада калса президенттин мындай жөнөкөй үйү шаардын борбордук суусуна да кошулган эмес. Бул үй-бүлөдө эски Volkswagen менен 2 трактор эле бар. Президентти 2 полиция кызматкери эле кайтарып, шкафында расмий жолугушууларга кийген жалгыз костюму илинип турар эле. Бул адамдын мындай иш-аракеттеринин артында мамлекеттик деңгээлдеги реалдуу жыйынтыктар турат. Ал башкарган 5 жыл ичинде Уругвайда жумушсуздуктун көрсөткүчү 2 эсеге кыскарган. Азыркы учурда Латын Америкасында жумушсуздук боюнча бул өлкө эң төмөндө. Жакырлардын саны да кыйла азайган. Өкмөттүн максаттары социалдык жана инфраструктуралык долбоорлор үчүн бир эле бюджеттик каражаттар эмес. Президенттин жеке өзүнүн каражаты да жумшалып келген. Мисалы өлкө башчынын демилгеси менен ар бир мектеп окуучусун компьютер менен камсыз кылышкан. Мамлекет билим берүү тармагында да жеңилдиктерди берип, биринчи кезектеги керектүү товарларга бааны өзү коет.
Мухика учурундагы жарандык укуктун өсүшү ички дүң продукциясынын жогорулашы менен коштолгон. Уругвай азыр Латын Америкадагы эң бир коопсуз, коррупция жагынан эң төмөнкү көрсөткүчтү берген өлкө. Президенттиктен кеткенден кийин ЛПП сенатор болуп 2020-жылга чейин иштөөгө жана чоң саясатта жүрүп, чоң акчаларды табууга деле укугу бар болчу. Бирок ал мындай кызматтардан, сенатордун пенсиясынан баш тартып, тынч, жөнөкөй жана бир калыптагы жашоону тандап алган. Жубайы менен өстүрүп өндүргөн жер жемиштер менен тамактанып, гүлдөрүн сатканы алып барып иш кылышат. Ошондой эле кадимки айылдын поликлиникасына барып, кезекти күтүп көрүнүп турат. Мен өзүмдө бар нерселер менен эле жакшы жашай алам деп дайыма айтып келсе, экс-президент азырда ошол эле пикирин карманат. 2015-жылдын жайында ал Рио-де-Жанейродо өткөн саммитте жакырларды өнүктүрүү жана камсыздандыруу темасында сөз сүйлөгөн. Азыр президенттик кызматтан кеткенден кийин да коомдук жашоодо маанилүү социалдык темаларды көтөрүп турат. ЛППнын айтымында ал жайылтып келген принциптердин көбү аң сезимдин өнүгүшү менен гана максатына жетет. Дал ушул аң сезимдин өнүгүшүндө мурунку президент чыныгы революцияны көрөт. Революция бул дайыма эле кагылышуу, атышуу жана мыкаатчылык эмес. Бул биринчи кезекте ой жүгүртүүнүн өзгөрүшү деп айтканы бар. Экс-президент жакырчылык темасында да көп ойлонуп пикирлери менен бөлүшүп келет. Жана аны эңгеде президент деп атагандар менен такыр макул эмес. Мен сарамжалдуумун жана чекти билем, кедей эмесмин деп белгилеген. Анын оюнда кедей адам бул дайыма көптү каалаган адам. Мындай адамдарда өзүнүн жеке жашоосуна убактысы деле болбой калат деп кошумчалайт. Ошол эле учурда Мухика өзүнүн жашоо образын эч кимге таңуулабайт. Бардыгы эле мендей болуп жашай алышпайт. Эгер мен бардыгынан меникиндей жашоону талап кылсам, мени эбак эле өлтүрүп коюшмак деген сөзү да бар. Өз жашоосунда кылгандарды эрдик катары эсептеп, милдет кылган адам эмес экенин анын айткан сөздөрүнөн биле алдык окшойт. Бейишти бир саатта куруу мүмкүн эмес экенин белгилеп, ар бир кадам сайын өлкөдөгү адилетсиздиктин азайышына аракет жасап келүүдө. Жөнөкөй бир үйдөн айтылган мындай күчтүү сөздөрү президенттик трибунадан айтылган сөздөргө караганда да курч, ишенимдүү угулгандай. Мына ушундай достор, биздин каналга жазылып, коңгуроону басабыз. Алдыдагы чыгарылыштарды калтырбай көрүп туралы.